İmanыбыз толук боло албагандыгы үчүн адамдар бизди көрүп мусулман боло албай атышат, урматтуу бир туугандар. Канчалаган таква дегендерибиз деле коррупцияга кирип кетип атат, мисалы үчүн. Кудай дегендерибиз деле, мечит салгандарыбыз деле арам ишти кылып коюп атышат. Же болбосо канчалык таква дегендерибиз деле интернеттен башка жерлерден жаман нерсени жазып коюп атышат. Булардын кызыкчылыгы, саясий кызыкчылыгы башка нерселер адамдарды алдап коет. Кече сүйлөдүк, фейк аккаунттар болуп атат азыр. Интернетте атын жазбайт, башка ат менен каалаган нерсени жамандай берет. Бул мунафыктык. А мунафык адам мусулман боло албайт. Мына ушул туура эмес. Айрыкча жерден шайлоо жакындаган сайын булар күчөйүп берет да. Ар кимдин айыбын ачкычта булар көчүк чукулагычтар бардыгы. Чукулай түшүнүп бардыгы. Көчөдөн көрсөң жакшынакай, сакалдары бар, намаз окуйт, бисмилла Аллаху акбар, сүркүлдөйт, дабатка чыгып дагы коюшу мүмкүн. Куранды жаттап койгон болушу мүмкүн, мисалы үчүн. Университет бүтүп койгон болушу мүмкүн, Египеттен же Саудияда мисалы үчүн мага окшоп. Бирок бекинип алып башка иштерди кылып атышат да. Бул эки жүздүүлүк. Булардын нафсиси буларды сүннөт ээрчип атат, пайгамбардын шариятын ээрчип атат. Демек, толук мусулман боло албайт.